Өтө керектүү мыйзам. Азыр ишкерлер эки көз төрт болуп отурат эле да ушул маселе боюнча. Бүт эле бардыгы ишкерлерди барып минип алып тур азыр. Именно ушул эс алуучу жайлар, парктар, токойлор боюнча. Мисалы үчүн бизде Карагой деген жер бар. Кыргыз Ата эс алуу паркына кирет. Ал Корука киреби, кайсыга кирет айтып коесузбу, Алмаз Мустафаевич? Карагой жери ал жалпысынан Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркы. Макамы жаратылыш парк. Өзгөчө корголчу аймак. Эми ошол жерде азыр инвесторлор жакшы эле келип атыптыр. Жерлер бар экен, жакшы дагы жер бар экен, мындай кичине өздөштүрө турган да жерлер бар экен. Ошол маселени ким чечет? Акимчиликке карабайт. Ал Токой парктын директору аны чече албайт. Только эле силерди карап турат экен да. Экология министрлигинен болбойт. Бардык нерсе болбойт дей берсе, ишкерлер кантип иштейт? Ишкерлерге азыр Эдуард мырза, азыр ишкерлерди, туризмди өнүктүрөбүз деп туруп, коргобосоңуздар, аларды областтагы жана райондогу текшерүүчүлөр тытып салды барыпчы. Баняны жак, от жак, боз үй бер, коттедж бер деп, ал жакты да бирөө контролдош керек да. Андан туризм кантип өнүгөт? Кыргыз Ата жаратылыш паркы чечет. Бирок бүгүнкү күндө ошол баягы туристтик объектилерге берүү убактылуу токтотулуп турат. Анткени ал жерде биз баягы генералдык план жасап атабыз. Ал жерде ар кандай курулуштар курулушуп кеткен. Өзүңүздөр байкасаңар, аябай жакшы курулуштар да бар, кабат ишине курулган. Ошондуктан биз ошол жерди жакшы бир проектисин жасап алып туруп, андан кийин ошол жанагындай ишкерлерге беребиз деген ой менен токтолуп турат. Биринчиден, экинчиден ал жерде бүгүнкү күндө ошо саркынды сууларды алып чыгуу боюнча курулмалар курулуп атат. Ошол бүткөндөн кийин үчүнчүсү, сиз айтып аткан жана тартипке келтирүү боюнча азыр жаңы эле ошол келишим түзүлдү. Бир 2 айдын ичинде ошол жерде жаңы заманбап баягы көзөмөл пункту видеокамераларга байланган курулат да. Туризмди өнүктүрүш үчүн бир дирекциябы, бирдемке түзүш керек өзүнчө. Болбосо ал жерде кожоюндору көбөйүп кетет, кожоюн. Баары эле чоң болуп атат, барып ал көрүнгөн ишкерлер анда өнүкпөйт, ал жерде туризм өнүкпөйт эч качан ал жердечи. Анан жанагы жакшы өздөштүрө турган жерлер бар. Ошол жерлерди элге мындай жакшы инвесторлор жүрөт да азыр, барып ушул жерде салайлы десе, жер жок, убактылуу токтотулган дейт. Убактылуу токтотулган качан кайра уруксат бересиңер ошого? Ал жерде азыр жанагы мыйзамсыз курулуштар дагы бар салынып кеткен. Ошолор тактоо бүткөндөн кийин анан баягы бир типтүү кылып, бир баягы көзгө көрүнүктүү кылып жасасак деген оюбуз бар. Бир 3 айдын ичинде бүгүнкү күндө ал жерде жана генеральный пландагы жайгаштыруу, токой жайгаштыруу жумуштары бир акыркы этапка келип калды. Ошондон кийин анан башталат. Эми мыйзамсыз курулуш болгондо ал жерде мыйзамсыз курулушту убагында жакшы карашкан эмес да. Каалагандай кура бер деген курулган. Эми аларды дагы мыйзамдаштырып туруп, начарларын буза турган бузуп алып, тазалап, бир типте кылыш керек дагы.